Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапар Мадаминов агайыбыздын Акыл эмгегинин маданияты китебинен номер 32 сабагыбызды баштайбыз. Темабыз сөздүктөр, сөздүк менен иштөө. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, Акыл эмгегинин маданияты китебиндеги 71-72 беттерде сөздүктөр деген эң жакшы тема бар. Бүгүн ушул тема боюнча кеп кылабыз. Бүгүнкү сабактын планы менен таанышып алалы. Биринчи сөздүктөр, экинчи сөздүктөрдүн милдеттери, үчүнчү сөздүктүн түрлөрү. Сөздүктөр жашоонун спутниктери. Ар бир сөз өзүнчө түшүнүк. Сөздүктөр бизге билим алууда чоң жардамчыбыз. Канчалык биз сөздүктөр менен көп иштесек, ошончолук билимибиз негиздүү, терең, кругозорубуз бай болот. Сөздүктөрдүн милдеттери: туура жазууга, сөздүн лексикалык маанисин аныктоого, сөздүн келип чыгышын аныктоого, кругозорду кеңейтүүгө, илимдин чөйрөлөрүнүн жаңы маалыматтарды алууга, мисалы техника, искусство, литература. Ошондой эле словардык запасты өстүрүүгө, түрдүү элдердин маданиятын үйрөнүүгө жардам берет. Биринчи сөздүктөр 13-кылымда пайда болгон. 16-кылымда алфавит боюнча сөздүк. Ошондой эле биринчи сөздүк ал 1596 жылы чыккан. Анда 1061 сөз болгон. Планыбыздын 3 бөлүгүнө келдик. Сөздүктөрдүн түрлөрү. Сөздүктөрдүн 2 түрү бар. Биринчиси энциклопедиялык сөздүк. Ал жерде сөздүн өзү эмес, сөздүн мааниси түшүндүрүлөт. Ал эми лингвистикалык сөздүк. Бул ар тараптан сөздүн өзү түшүндүрүлөт. Бир түрдүү сөздүктөр. Аларга кайсылар кирет? Көңүл буруңуздар. Түшүндүрмө сөздүктөр, этимологиялык сөздүк, сөз түркүмдөрүнүн сөздүгү, фразеологиялык сөздүктөр, синонимдер, антонимдер, омонимдер. Ошондой эле орфографиялык сөздөр, орфоэпиялык сөздөр жана чет тилдин сөздүгү. Ал эми 2 түрдүү сөздүктөргө аларга котормолор кирет. Бул теманы даярдаган Токтоназарова Чынара. Бүгүнкү сабакта сиздер сөздүктөр тууралуу кененирээк маалымат ала алдыңыздар деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта калыңыздар.